Салам достор, бүгүн биз сиздер менен адамдын жан дүйнөсүн алай-дүлөй кылып, суроолордун кучагында калтырган абдан терең драма «В поисках Адама» тасмасын талдайбыз. Эгер каналга жазыла элек болсоңуз, азыр эле жазылып коюңуз. Ал эми биз окуяга өтөбүз. Кичинекей адам токойдун ортосунда элден обочолонуп, ата-энесинин мээримине бөлөнүп чоңоет. Бирок күндөрдүн бир күнүндө атасы баланын көзүнө карап, сырдын бетин ачат. Мен сенин чындык атаң эмесмин. Сага тамак берип эркелетип жүргөн апаң да сенин өз апаң эмес, дейт. Жаш бала эмне дээрин билбей ар түрдүү суроолор бергенде, бага алган атасы адамга бул нерсе эч нерсени өзгөртпөйт. Биз сени баары бир өз балабыздай көрөбүз. Мен ар дайым сага кам көрөм деп сөз берет. Адам бул сырды билсе да ошол күндөн тартып токойдон эч жакка чыкпай өзүн багып алган ата-энесине кызмат кылып чоң жигит болот. Бир күнү чай үстүндө отурушканда бага алган апасынан биологиялык ата-энеси жөнүндө кызыгып сурайт. Бирок бул суроону укканда апасы заматта өзгөрүлүп, ачуулануу менен: "Сени төрөгөн апаң эбак өлгөн. Ал эми сенин атаң ымыркай кезиңде эле казинага салып, жетим бала катары бизге таштап кеткен. Ал сени ул кылгысы келген эмес. Эмнеге аны ойлоносуң? Сени багып ушул жашка жеткирип чоңойткон ушул атаң эмеспи?" деп күйөөсүнө көрсөтөт. Бир күнү кечинде айлананы караңгылык каптап, кеч киргенде куралчан камкорлор эч кандай суроо жоопсуз эле багып алган атасы менен апасын көз ирмемде атып, канга боеп өлтүрүп кетишет. Бул коркунучтуу мүнөттөрдө адам гана үйдүн ичинде жашыруун коопсуз жерге жашынып, куралчандарга көрүнбөй аман калууга жетишет. Жансыз жаткан атасынын колунан кагазды алат. Ал жерде ушул 3 адамдын бирөөсү сенин чындык атаң. Үчөөнүн тең аты Джейкоб деген суук, ошол эле учурда сырдуу жазуу бар эле. Адамга өз тамырын табууга акыркы мүмкүнчүлүктү калтырган экен. Токойдон чыгып адам атасын издеп жөнөйт. Бул жерде курал-жарактарды кадимки эле базардан алма саткандай сатышат окшойт. Адам курал саткан дүкөнгө кирип, сатуучунун өз куралы менен коркутуп, кассадагы бүт акчаны талап кылат. Муну менен эле токтобой өзүнүн коопсуздугу үчүн бир унааны да сурап, тартып алып айдап жөнөйт. Адамдын алгачкы максаты колундагы тизмеде жазылган биринчи адамды табуу эле. Ал даректи издеп отуруп, бир чоң түнкү клубдун башкаруучусун издеп барат. Ал издеген адам бул жерде эмес, эбак эле кылмыштары үчүн түрмөгө түшүп кеткен болот. Адам андан ары түз эле түрмөгө барып, ошол адам менен бетме бет жолугуп сүйлөшкүсү келет. Адам темир тордун артындагы адамдан өзүнүн өтүмүшүн сурайт. Бул адам төрө эле электе эле темир тор артында отургандыктан анын биологиялык атасы болуп чыкпайт. Адам экинчи тизмедеги адамды табуу үчүн узак жолго чыгат. Ал айдап бараткан унаа жолдун ортосунда бузулуп, такыр жүрбөй калат. Чоң шаардын катаалдыгын өздөштүрүп алган адам эми эч нерседен кайтпайт эле. Ал жолдон өтүп бара жаткан чоң КамАЗ унаасын токтотуп, айдоочуну пистолет менен коркутуп, ичине отуруп алат. Коркуп кеткен айдоочу адамдын айткан дарегине чейин аны издеген жерине аман-эсен жеткирип таштайт. Адамдын бул жолку дареги шаардан алыс жайгашкан бир чоң ферма эле. Ал ферманын короосуна киргенде каршысынан бир аял чыгат. Бейтааныш жигитти көргөн аял чочуп кетип, аны ким экенин сурайт. Адам өзүнүн жумшак үн менен болгон саякатчы экенин айтып, бүгүн кечинде алардын үйүндө түнөп калууга уруксат сурайт. Бул аялдын 3 кызы бар эле. Аял аны өзү менен кошо ээрчитип, талаада жүгөрү чабып жаткан күйөөсүнө алып барып тааныштырат. Бул үйдүн кожоюну абдан карапайым, мээнеткеч, үй бүлөсүн баккан жынык эркек эле. Алар адамды жылы тосуп алып, конок кылып, ошол күнү өз үйүнө түнөтүп калышат. Адам ойго олтуруп, ал ичинен: "Кудай-ай, ушул адам гана менин чындык атам болсо экен. Мени кичинекейимде корзинага салып таштап кеткенине чын эле ушундай бир аргасыз өтө маанилүү себеби болсо экен", деп бүткүл жан дүйнөсү менен тилеп, Кудайга жалынып уктайт. Эртең менен полиция кызматкерлери үйгө келип калыптыр. Көрсө Джейкоб адамдын шектүү экенин сезип, ал эч ак эле полицияга кабарлап койгон экен. Адам заматта амал ойлоп табат. Ал полицияга сыр бербей: "Макул, каршылыгым жок. Болгону бөлмөдөн кийимдеримди сарыштырып чыгайын" деп уруксат сурайт. Бирок бөлмөгө киргенде эшикти бекитип, дароо терезеден чатырга чыгат да төмөн көздөй секирип качып жөнөйт. Ат чапканы кыргыздардан үйрөнгөнбү айтор, атты минеп качат. Полиция кызматкерлери анын артынан канча чуркашса да жеткирбей качып кетет. Артындагы куугунтуктан кутулган адам токой аралап жүрүп, ал жерде жалгыз жашаган, колуна кыл калем кармап сүрөт тартып жаткан 3 Джейкоб аттуу каарыган кишиге жолугат. Адам ага өзүнүн тизмедеги өз атасын издеп жүргөнүн ачык айтып берет. Каарыган сүрөтчү адамдын колундагы компасты көргөндө заматта өңү өзгөрүлөт. Сүрөтчү бул компас кимге таандык экенин дароо тааныйт. Ал адамды акырын өзүнүн үйүнө киргизип: "Дагы бир Джейкоб бар. Ал менин уулум. Ал эми сен менин неберемсиң", дейт. Мына ушул жерден адам өз канынан жаралган чыныгы тууганын, өзүнүн чоң атасын табат.
Чоң атасы Жекоб баласы менен көп жылдан бери байланышы жок экенин, бирок анын адресин билерин айтат. Адамга атасынын сүрөтүн да берет. Адам чоң атасын да өзү менен баруусун суранат. Бул чоң атасынын үйү да жөн үй эмес, көчмө үй экен. Экөө жолго чыгышат. Кеч киргенде эс алган жатып, эртең менен турса каарыган чоң атасы о дүйнөгө жаткан жеринен сапар алган болот. Адам чоң атасынан алган акыркы дарек боюнча жетип келип, үйдүн эшигин каккылайт. Эшикти бир аял ачат. Адам өзүнүн атасын издеп келгенин айтканда, аял башында ага такыр ишенбей кабыл алгысы келбейт. Бирок Адам токойдогу чоң атасы берген эски сүрөттү көрсөткөндө гана аял ага ишенет. Аял Адамды үйгө киргизет. Көрсө бул аял анын өгөй апасы болуп чыгат. Ал эми үйдө Адамдын өзү атасынан төрөлгөн 2 кичинекей иниси бар эле. Аял кырдаалды түшүнгөндөн кийин Адамдын атасы катышып жаткан семинарга алып кетет. Адам семинар болуп жаткан жерден ар түрдүү адамдар менен сүйлөшүп, акыры өзүнүн биологиялык атасын табат. Ал столдун астынан куралдын атасына багыттап, ичиндеги 14 жылдык кызасы менен эмнеге мени ымыркай кезимде корзинага салып таштап кеттиң эле деп сурайт. Бирок атасынын берген жообу Адамдын бүткүл дүйнөсүн өзгөртөт. Атасы эч качан баласын таштабаганын айтат. Көрсө мындан 14 жыл мурун Адам төрөлгөндө аны ооруканадан уурдап кетишкен экен. Ал эми Адамды уурдаган адамдар баягы токойдо аны багып өстүргөн, жакында эле куралжандардын колунан өлгөн ата-энеси болуп чыгат. Убагы келгенде ал кайдан чыкканын сөзсүз табак деген купуя катты таштап кеткен экен. Атасы Адамды караоке клубуна алып барат. Адам өзүнүн тууган апасы жөнүндө сураганда атасы: "Сенин апаң күндүзү паркта иштейт. Ал эми кечинде подработка кылып, караокеде тейлөөчү болуп эмгектенет. Ал 14 жылдан бери сени жоктоп, ар дайым сен жөнүндө ырлардырдайт" деп айтат атасы. Алар караокеде отурганда апасы баласы жөнүндө жүрөктү эзген ырды аткарып жаткан эле. Көрсө Адамдын атасы апасы иштеген кафеге алып келген экен. Апасы ырын бүтүрүп кадимкидей эле кардарлардан заказ алганы адамдар отурган столго басып келет. Жүрөгүндө жашаган өз баласын көрөт. Энелик жүрөк замат да сезет. Ал канча жылдан бери зарыгып күткөн уулундары таанып, көзүнөн жаш токтобойт. Достор эч качан баланы энеден, энени баладан айырбасын деп тасмабызды аягына чыгарайлы.